Сиз телефондун жардамы менен үйдү жылытууну билчү элеңиз. Эми сиз карала торала болуп түтөп көмүр жакпай эле дем алып жаткан абадан үй жылытсаңыз болот. Сиз чекит медианы көрүп атасыз, алдыда толук айтып беребиз. Көпчүлүгүбүз эле үй жылытуунун 3 ыкмасын билсек керек. Өлкөдө эң кеңири тараган ыкма көмүр менен жылытуу. Орточо эсеп менен 3 бөлмөлүү үйгө айына 1,5-2 тонна көмүр керектелет. Азыр көмүрдүн баасы 5000 сомдон 7000 сомдун тегерегинде. Демек, бир айда 7500 сомдон 14000 сомго чейин кетет. Электр менен жылытуу таза жана ыңгайлуу. Ошондой эле үйгө айына 3000ден 5000 киловольт электр энергиясы сарпталат. Орто эсеп менен 10000 сомдон 15000 сомго чейин чыгым болушу мүмкүн. Ал эми газ менен жылытууда бир үйгө айына 300дөн 500 метр куб газ талап кылынат. Орточо эсеп менен 5500 сомдон 10000 сомго чейин чыгым болот. Бирок көпчүлүк үйлөргө газ жеткиликтүү эмес. Ал эми жылуулук насосу жаңы технология болгондуктан көптөр аны кандай иштей турганын биле беришпейт. Бул система сырттагы абанын жылуулугун алып, электрдин жардамы менен үйдүн ичине тартып берет. Орточо эсеп менен 100 метр квадрат үйгө айына 1,5-дан 2000 киловольт электр энергиясы сарпталат. Бул 7000 сомдон 8000 сомго чейин дегенди билдирет. Баштапкы орнотуу чыгымы жогору болгону менен жылуулук насосу көмүргө жана электр энергияга караганда 30-40% үнөмдүү жана экологиялык жактан таза. Дал ушундай жылуулук насосту үйүнө орноткон Алмөдүн районундагы Бешкүнгө айылынын тургуну Айзада Скелхар бул насостордун пайдалуу жактарын айтып берди. Айзада үйүн көп жылдан бери көмүр менен жылытып келгенин айтып, эми үйүнө от жакпай эле акылдуу мешти телефон аркылуу эле аралыктан башкарып турарын белгиледи. Наверное, первую неделю я не могла привыкнуть к тому, что я утром просыпаюсь и дома тепло. Что я вечером ложусь и дома тепло. Потому что когда нас целый день дома не бывает, это некому топить. И мы пока домой приезжали, дом охлаждался. Потом начинаем вечером 7-8 это все топить. Потом пока она разогреется, это уже почти 10-11 часов. Потом мы ночью спим, и потом опять с 3 часов утра она опять дом охлаждается, и утром опять просыпаешься в прохладном доме. Бул анын акчасын гана эмес, убактысын да үнөмдөйт. Негизи жылуулук насосторунун 3 түрү болот. Жогоруда сөз болгон түрү бул абадан энергия алган түрүнө кирсе, мындан башка жер кыртышынан энергия алган жана жер астындагы сууну ысытып, жылуулук бөлүп чыгарган насостор да болот. Жылытуучу насос тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн биз технологияны Кыргызстанда жайылткан адистердин бири Илья Шостак менен жолуктук. Илья 2012-жылдан бери насосторду орнотуп келген адис. Ал бул мештерди жергиликтүү калктын 60-70% колдонсо, ыш маселесин чечүүгө мүмкүн болорун айтат. Как здесь, нет такой проблемы. У него температура кипения минус 40 градусов. Это как раз таки принцип работы теплового насоса воздушного. То есть, почему он называется воздушный? Потому что он берет тепло, энергию от воздуха. Сейчас у нас оттайка вот работает. Жылуулук насосу абанын, суунун жана жердин жылуулугун алып, температураны 5 эсеге чейин көтөрүп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул насостор айлана чөйрөнү булгабай, жылуулукту алганы үчүн альтернативдүү жылытуу жолдоруна кирет. Опять же, этот тепловой насос, он может работать до минус 35 градусов. Мы были на заводе, были в камере, где этот, возможно, даже у нас видео осталось, где такая температура выдерживается, он стоит, работает, нагревает температуру. Мындай насостор Япония, Америка жана Европа өлкөлөрүндө көмүр же газ менен жылытууга салыштырмалуу экономикалык жана экологиялык жактан эффективдүү экенин бир нече изилдөөлөрдөн көрсөк болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги маалыматына ылайык, Бишкектеги кыштын 40% жергиликтүү калк турак жайын көмүр менен жылытуусунан улам пайда болот. Өткөн жылда бул көрсөткүч 29%ды түзгөн. Сиз үйүңүздү кандай жол менен жылытасыз? Пикир калтырып бул видео менен бөлүшүңүз.